yourself off and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, and if you fall, get up, hey. Cause this is Africa. 2013 жылдан бери Ысык көлдүн ар районунда кезеги менен Карагат плюс долбоорунун негизинде Мөмө жемиш фестиваль өтүп келет. Аталган саамалык быйылдагы Салтын бузбай Ысык көл районуна караштуу Темир айылында өттү. Гиминдин жаңыруусу менен башталган иш-чарада Мөмө жемиш көргөзмөлөрү уюштурулуп, Карагат боюнча мастер-класстар өткөрүлдү. Он 18 жылы биздин президент Сооронбай Шариповичтин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяланган. Мен ойлойм ушундай Карагат фест бая күнү бир жума мурун аркы өзгө бар жетөгүздөн Өрүк фест деген фестивалдарга барып катышып келдик. Ушул фестивалдар ушул аймактарды өнүктүрүү бир булактары деп санайм. Бизден дагы ушул жогорку кеңештен да мыйзам негизинде мыйзам жагынан дагы жардам берип аттык. Жанагы айыл чарба эмес жерлерди, сугат эмес жерлердин бардыгын бак отургузууга мүмкүнчүлүк берип, ушул мыйзамды колдоп бергенбиз да. Анан ошонун натыйжасында азыр көп айылдарда көлдүн тегерегинде өрүктөр, башка жер жемиш өстүрүү, алма, бардык жер жемиштерди өстүрүү башталды да. Майрамдык программада жемиштердин парады, дыйкандардын жарманкеси, техникалык жабдыктардын көргөзмөсү кошо каралган. Кара ой айылы баштап келет. Ортодо Карагат фестивалынын башташындагы парадда тамчы айыл өкмөтү Алмурутты көрдүңөрбү кандай жасап келишкен? Чоң өрүктү айылы Такабай группасы Булан сөгөттү айылы, булан сөгөттү алма. Тоң району Төрткүл айылы биз деген тандап алганыбыз бадыраң болчу. Ошо бадыраңдын светине жараша баарыбыз кийдик. Это биздин гүлүбүз. Гүлдөн бадыраң чыгып атат, сартабой. Ошо жалаң бодурайган бодураңдарыбыз. Бүт бар багбан, эң көзүрү мына могу киши. Бизди группабыз бул Карагат фесттин аркасы менен группа түзгөнбүз. Ошол группабыз жыл сайын мөмө жемишти конкретный алып атабыз. Ушу кара өрүктүн кандайлыгын, пайдалуулугу, ден соолукку ошонун баарын биз эме көрсөтүш үчүн биз ушу сливаны, кара өрүктү эметкенбиз, тандаганбыз. Бул айылда бүт түшүм мол, жакшы карагаттын түрлөрү өсөт, сливанын түрлөрү өсөт, алма өрүктүн түрү өсөт. Негизи бул айылдын түшүмдүүлүгү жакшы мол. Жарманкеге келген конокторго мөмө жемиштерди өндүрүүчүлөрдүн колунан сатып алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү.
Караой айылынын тургундары көбүнчөсүн ушундай карагат өстүрүшөт, абрикос өстүрүшөт, алма өстүрүшөт. Бүгүнкү карагат фестивалына биз көп нерсени үйрөндүк десек болот. Карагаттын түрлөрүн, карагаттан эмне жасалат? Мына бул жерде жасалып аткан карагат кызыл жана кара карагаттан жасалып, абрикос менен жасап алып келдик. Бүгүнкү ушундай фестиваль бизге аябагандай жакты. Темир айылынын тургундарына, айыл өкмөтүнө ыраазычылык билдиребиз. Бардык шарттарды түзүп бериптир. Бул карагат өстүрүүдө эмне керек? Ошол жабдыктар да бар экен. Кандай аларды даярдаса болот экен, кургатса болот экен, эмне менен дарыласа болот экен, эмне деген менен сугарса болот экен. Бүт бардык шарттарды, бүт бардык буклеттерди, эмне деген эмелердин баарын ушул жерден көрдүк, тааныштык. Бул аябагандай жакшы саамалык деп ойлойм. Биз алып келген карагат жергиликтүү, Ысык көл карагаты, кара карагат, анан кызыл карагат. Бул жергиликтүү. Ал эми Польшадан келген карагат буга караганда чоңураак келет дагы, даамы дагы бөлөгүрөөк болот да. Бирок ошол карагатты деле азыр жакшы алып атышат. Ошол карагаттан деле сок жасаса болот, варенье жасаса болот, ар кандай джем жасаса болот. Фестивалдын жүрүшүндө иш-чараны өткөрүү эстафетасы Каракол шаарына өткөрүлүп берилди. Ысык көл районунун акими бүгүнкү ушул иш-чараны уюштуруу маселесин мындай бир өзгөчө жогорку деңгээлде уюштуруптур. Рахмат, ыраазычылыгыбызды элдин көзүнчө жарыялап айтып коелу. Ошону менен катар мынакей экинчи мындан кийинки эстафетаны Каракол шаардык мэриясы ошол алып койсо деген тилек. Каракол шаарына өткөрүп берилди. Саламатсыздарбы, Ысык көл районунун тургундары, баарыңыздарга чоң рахмат. Бул Кудай буйрса эмдиги жылы биз дагы ушул деңгээлде, мындан да жакшы деңгээлде өткөзүүгө аракет кылабыз. Ишиңиздерде ийгилик болсун, жакшылык болсун. Чоң рахмат. Белгилей кетсек, Ысык көл облусун комплекстүү өнүктүрүү боюнча Карагат плюс программасы питомниктерди, үрөн чарбаларын, фермердик топторду колдоо, ишкердикке окутуу, тажрыйбаларды жайылтуу, жаңы сорту өсүмдүктөрдүн көчөт үрөндөрү менен камсыздоого көмөк көрсөтүп келет. 2013 жылдан бери аталган программа облус аймагында көптөгөн иштерди аткарууга жетишкендигин долбоордун жетекчиси билдирди. Быйылкы жылы эле ошол жаңы алып келген сорттордон элдер 6-7 миң сортту заказ кылып атышат, көчөт заказ кылып атат. Бул деген ошол учурда мөмө жемишке болгон ошол именно карагат жана малинага болгон бир суроо талап жогору дегенди билдирет да. Ошондой эле жер аянттары көбөйүп атат дегенди да билдирет да. Аймактарды өнүктүрүү жылына карата уюштурулган фестивалга Темир айылынын тургуну ак, кызыл, кара карагат көчөттөрү менен катышууда. Бакыт мырза жетектеген Темир багыт питомнигине караштуу 40 сотук жердин 25 сотугу карагат. Учурда эмгегинин акыбети кайтып, өтүмдүүлүгүнө жараша суроо талап жогору. Өзү долбоордун негизинде алган көчөттөрдөн калемче отургузуп, аларды көбөйтүп таркатуу менен иштеп келет. Кызыкканым, биз карагат малина отургуза көптөн бери эле Григорьевка айылында жашайм. Отургузабыз, сатабыз ашканын. Мен көп өзүбүз мынча жебейбиз да, сатылат да в основном. Анан ушу кээ бир сорттар бар, эрте ышып түшүп калган. Кээ бирөөлөр бар, өйдө жагы бышат, ылдый жагы көк болуп калат, эми разный да. Анан одновременно бышкан. Анан элдин суроосу кандай азыр? Көбүнө эле крупный болсо, бирөңчөй болсо, чоң майда эмес, бирөңчөй. Ошондой сорттор азыр жаңы чыккан сорттор барбы деп интересоваться этип аткам. Польшадан келген сорттор дейт го. Пайдалыбы, канчалыктык зыяны бар, ГМО эмеспи, ошону да билгим келип атат. Малиналарды кээ бирөөлөр жыты жок дейт жаңы чыгып атканда. Биздики көлдүк аябай ароматный, запашистый, душистый болуп. Малиналарыбыз башкача да биздин, дамдуу. Ошол 4 жылдан бери ушул питомникти иштетип келебиз. Европадан келген карагаттын 8 түрү, 5 түрү бар. Алтайдан келген карагаттар бар. Андан сырткары алма, өрүктүн, абрикостун, малинанын сорттору бар. Элге өтүмдүүлүгү жакшы. Суроо талап аябай эле көп болуп атат. Алтайдан келген сортторда 5 сорту бар. Анан кийин бул Мила деген сорту карагаттын. Түшүмдүү болот экен, чоң болот экен. Элге өтүмдүүлүгү жакшы да.
ушундан көп сурап атышат. Андан сырткары тиги Польшадан келген дизель, тибен, анан кийин кызыл карагаттын рандом деген сорту бар. Малинанын палана деген сорту бар. Аябай көп суроо болуп атат ошого. Баасы 60-70 сомдон бир көчөт, бир жылдык көчөт 60-70 сомдон. Анан тетиги алайдан бери келип алып кетип атышат. Чүйдөн келип алып атышат, көл тегеренип келип алып атышат. Өтүмдүүлүгү жакшы эле. Азыр 40 соттук жерде тиги питомнигибиз бар, анын 25 соттугунда карагат бар. Азыр суроо талап жогору, өтүмдүүлүгү да жогору, өзүн актайт, эмгек кылса, эмгек жерде калбайт. Ал эми ушул эле Темир айылынын тургуну Догдургүл апа фестивалга электр жабдууларында кургатылган кактарын алып келген. Программанын алкагында топ мүчөлөрү карагат өстүрүү менен как кургатуу ыкмаларын үйрөнүшкөн. Айтымында өрүк, алма, алмурут, кара өрүк жана башка жапайы мөмө жемиштери электр кургаткычта жарым саат ысытылып, эртеси дагы 1 саат какталып, тез эле даяр болот. Машинага кургатылган как абдан сапаттуу болот жана тез кургайт экен. Эң жакшы жери бир 2-3 күндө эле как даяр болот экен. Анан эч кандай сапатын жоготпойт экен. Өңү да жакшы, мынакей менин колумда турат, өңү менен сакталат жана сапаты менен сакталат. Биз ушул кайра иштетүү жаатында быйылкы жылы ошо фермер биз менен иштешип аткан фермерлерге 20 тонна как кургатуу планы коюлду да. Ошол иш башталды. Буюрса бул жерде да сатуу боюнча суроолор чыгышы мүмкүн. Бул сатуу жагында эч кандай азыркы учурда бир көйгөй болбойт да, себеби учурда бир пансионат орточо 1 тонна 2 тонна какты жөнүнө алат экен. Биз буга чейинки иштеп келген ошо фермердик топтор как кургатып пансионаттарга өткөрүп келди. Пансионаттардын муктаждыгынын бир 20%-ын гана камсыз кыла алат да. Ошондуктан азыркы учурда ушул жер жемиштерди кургатып сатуу өтө маанилүү. Себеби алма, өрүктүн баары өз убагында сатылбайт. Өз убагында сатайын десе баа туура келбейт. Же болбосо жумушчу күчү жетишпейт да. Ошондуктан көпчүлүк алмалар жерге түшүп калат. Алар ширгенге дуушар болот да. Ошол түшүп калган алмаларды кургатууга жиберсе, ал алманын чийки баасынан дагы 2 эсе жогору, 3 эсе жогору баага сатылып атат да. Бул дагы фермерлердин бир кирешесин, үй бүлөлүк кирешесин жогорулатууга түзүлгөн жакшы мүмкүнчүлүк. Как кургатуучу жабдууну жергиликтүү усталар жасашкан. Аметис коомдук бирикмеси даярдаган 20 даана как кургатуучу жабдуу комплекси Карагат плюс программасынын алкагында кызматташып жаткан 50 фермердик топтун ичинен тандалып алынган 20 топко берилет. Эми басымдуу бөлүгүн аялдар түзгөн фермердик топтор как кургатууну ашыкча чыгымсыз жүргүзө алышат. Күн коллектору. Бул жерден азыр абаны ысытып, какты кургатуу үчүн пайдалана турган коллектор да бул жерде. Бул процесс кандай жүрөт? Мына бул коллектордун этегиндеги шелден муздак аба кирет дагы. Мунун ичине биринчи камерага кирип атат аба. Бул жерден ысыйт күндүн нурунун эсебинен. Анан кийин экинчи камерага өтөт дагы ысып, үчүнчү, төртүнчүсүнө жеткенде аябай ысып чыгат. Анан жерден атайын жерде ошол коллектордагы ысык аба жерден чогулуп, трубка менен сушилканын ичине кирип жатат. Жерде кичинекей вентилятор койгонбуз. Бул өзү кубаттуулугу болгону 40 ваттык кичинекей вентилятор. Шелге колуңузду салсаңыз ысык абанын чыгып атканын көрөсүз да. Бул жерде азыр мынакей термометр коюп койдук. Эшиги дайыма ачык туруп атат да бул жерде. 50 градусту көргөзүп атат мынакей. Эгерде шкафтын оозу жабык болгондо бул жерде 60 градусту көргөзүп турмак дайыма. Вот, анан ушул ысык аба бул жердеги бул сеткалардагы мөмөлөр аркылуу аралап өтүп, анын нымын алат дагы кургатып тийүүсүн тешиктерден чыгып кетет. Бул жерде сушкада жемиштерди тезирээк кургатыш үчүн ошол ысык аба менен үйлөтүү жакшы эффект берет да. Өзүбүздүн иштеп чыккан ушул продукциябыз. Анан ушу бүгүн алып чыктык. Азыр 21 комплектти жасап ошол айрым адамдарга ушу берилди да. Ушул баасы азыр өзүнө турган наркы 33.200 болду. Азыр биз заказдарды кабыл алып жатабыз, ушул эле себестоимость менен жасап берели деп атабыз. Бул жөн эле бир ишкердин жардамы менен жасап койгон жокпуз. Мунун артында да көптөгөн жумуштар турат да, себеби
Жазап көрдük, кемчиликтери чыкты, кайра иштетип көрдük, кайра кемчиликтери чыкты. Bir 3-4 жылдын аралыгында бул тестирлөөдөн өткөн bir жаңы инновация. Мунун bir артыкчылыктары жөнөкөй, арзан, колдоо бар, Кыргызстанда өзүбүздө бар материалдар менен жазуу мүмкүнчүлүгү. Экинчиден муну жазуу боюнча bir колдонмо иштеп чыктык. Аны дагы ээн эркин элдерге, фермерлерге таратып атабыз. Грант катары берилип атат фермерлик топторго. Бирок ал жерде атайын талаптар бар. Алар өздөрүнүн bir бизнес пландарын жазып, кантип иштетет, каяка сатат, ошону далилдегенден кийин гана биз беребиз. Bir күн нуру менен как кургатуучу жабдуунун баасы 33 000 сом болуп атат азыркы учурда. Жөнөкөй материалдар менен жазылат. Аны колу билген фермер жасап алса болот өзү. Экинчи түрү бул электр менен кургата турган жабдуу. Бул аябай жаңы bir инновация десек болот. Мунун баасы азыркы учурда жогору. 130 000 сомдун тегереги болуп атат. Муну кээ бир фермерлерге бул баа кыйын болушу мүмкүн. Ошондуктан биз жергиликтүү кредиттик уюмдар жана Айыл банк менен биргелешип азыр ошону кредит катары 2 жылдык, 3 жылдык мөөнөткө берип атабыз да. Жеңилдетилген шарттар менен 10% жылдык пайыз менен. Темир Айыл өкмөтүнүн башчысы Бактыбек мырзанын айтымында, аймакта карагат өстүрүү талаалары жыл сайын кеңейүүдө. Анткени карагаттын түшүмдүүлүгүн жогору бере турган жаңы сорттор алынып келинген. Аларды көбөйтүү үчүн райондо күнөскаларды куруу иштери дагы колго алынган. Жылдан жылга көбөйүп, Кудай буюрса, былтыркы жылга караганда быйылкы жыл көбүрөөк болуп, мына азыр элдер күндөн күнгө келип ушу ар кандай эмелерди, трендтерди өтүп ушу күнгө чейин мына жакында эле баягы күнү ушул болду биздин өкмөттүн эмесинде. Ушу карагатты кантип өстүрүш керек, какты кантип кургатыш керек деген эме тажрыйба алмашуулар болуп, элдин кызыгуусу жакшы ушул күнгө чейин Кудай буюрса. Иш-чаранын жүрүшүндө Карагат плюс программасынын долбоорлору аркылуу алынган карагат, алма жана башка мөмө жемиш көчөттөрүн жашылчаларды тамчылатып суугаруу тутуму менен суугарууда аны орнотуу ыкмасы боюнча мастер-класстар көрсөтүлүп түшүндүрүлдү. А это тоже точно такой же метод, капельница выводится через микротрубку, чтобы там солнце вообще сюда не попадало, она вся закапывается и через такую микротрубку же выводится. Ал эми балдар үйлөрүн витаминдүү азык-түлүк менен камсыз кылуу максатында күнөсканаларды куруп берүү иштери уланууда. Буга чейин курулган күнөсканаларда бадыраң, помидор, ашкөк чөптөр өстүрүлүп, камкордукка алынган балдар азык-түлүк менен камсыздалууда. Долбоордун бир негизги бир багыттарынын бири дагы бул ошол социалдык жактан жардамга муктаж мекемелер. Ошол эле сиз айтып аткан балдар үйү же бала бакчалар же мектептердин базасында ошо күнөсканаларды куруп берүү иш-чарасы башталган. Быйылкы жылы дагы 4 айылда 4 күнөскана ушул тапта курулуп атат. Бул жаатта да жалпы бир долбоорун алганда 5 жылдан бери 20 күнөскана курулса, ошонун бир активдүү иштеп атканы азыр 80% деп айтсак болот да. Азыр мына түшүмүн алып атат. Бадыраң, помидор жана башка жашыл чөптөрдү өстүрүп киреш алып аткан күнөскалар бар да. Фестивалдын максаты Ысык көл облусунда мөмө жемиш өстүрүүнү жана сатууну өнүктүрүү, кайра иштетүүчүлөрдүн ишине мүмкүнчүлүк түзүп берүү, ошондой эле питомник, күнөскана, өнүм кабыл алуучу жайларды тамчылатып суугаруу тутумун жайылтууну көздөйт. Ошондуктан мөмө жемиш өстүрүү боюнча кыска курстардын программаларын тааныштыруу иш-чаралары кошо камтылган. Буга чейинки маалыматыбыз боюнча 10 000 түп көчөткө, карагаттын жанагы жаңы сорттогу көчөттөргө 10 000 түп көчөткө келишим түзүлдү биздин питомниктер менен. Андан сырткары малинаны сатып алууга 40 тоннага келишим түзүлдү. Ошо фермерлик топтор азыр гүл өстүрүү жаатына өтүп атат да. Бирок гүл өстүрүү жаатында көбүрөөк инвестиция керек, көбүрөөк уход керек. Себеби ал жерде эрте жазда көчөттөрдү өстүрүш керек, теплица, күнөскананы кармаш керек, жана эрте сатып башташ керек да. Иш-чаранын жүрүшү белгилүү ырчылардын аткаруусундагы ыр бий менен коштолду.
canın selkincek, vurmay tepçi gelincek. Kız bulmazsa ömrümdür, kısılacak kızlar ay, tamını cigana cüzün. Kısılacak kızlar ay, yaşlıcılık gülüdü can, çankala çılgan gülüdü can. Kısılıcılık gülüdü can, kız geri